Аялдар климаттын өзгөрүшүнөн эркектерге караганда көбүрөөк азап чегет. Анткени алар суу, отун сыяктуу табигый ресурстар менен камсыз кылуу аркылуу үй бүлөлөрүнүн аман калуусу үчүн жооптуу болушат. Натыйжада аялдар балдарды жана үй бүлөнүн улайган мүчөлөрү үчүн кам көрүү менен акы төлөнбөгөн үй жумуштарынын репродуктивдүү жүгүн көбүрөөк тартышат. Ош шаарында климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өзгөчө кооптуу көрүнүштөрдө аялдардын ролу аталышындагы конференцияда бир топ маселелер талкууланды. Себеби биздеги аялдардын орду, аялдардын ролу мындайча айтканда, бул ошол климаттын өзгөрүүсү аял кишиге чоң мындай рол жаратат экен. Себеби ошол иш-чарада биз көптөгөн кеңири маалыматтарды алдык. Кандай учурда ошол аял кишинин ролу билимдүү. Мисалы үчүн, эгерде аял киши пропагандалагандай аял киши тез алынат, анан жайылтканда дагы аял кишилер тез жайылтабыз да. Жүктөмдүн көбөйүшү аялдардын ансы деле климаттын өзгөрүшүнө аярлуу болуп бараткан ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Миграция, COVID-19 пандемиясынын таасири менен байланышкан чектөөлөр сыяктуу жаңы көрүнүштөр да жашоо мүмкүнчүлүктөрүнө таасирин тийгизүүдө. Негизги конференциянын максаты ушу климаттын өзгөрүшү боюнча иш-чара аябагандай кызыктуу. Себеби дегенде, мен башынан айтып кетсем, буга ушул биздин эң биринчи ушул айыл жер-жерлерге барып, Аристтеги иштеген кесипкөй адистер маалыматты бергенден кийин Аристтин ушу кызыгуубуз биздин Аристке аягындай өстү. Аялдар үчүн үй бүлө, жергиликтүү жамаат, аймак жана мамлекеттин деңгээлинде чечим кабыл алуу процессине катышуу жетишсиз бойдон калууда. Коомчулуктар үчүн атайын окуу сабактарды бергенбиз. Ошолордун жыйынтыгы катары бүгүн дагы келген аялдар, келген ушул конференциянын катышуучулары өздөрүнүн презентацияларын ар бир райондук деңгээлде кандай болгондо биз ыңгайлаштырып эме кылабыз, кандай иш-чаралар болду, биздин жасап жаткан ошол долбоорлорду ишке ашырып атканда курулуштар болобу же жөнөкөй эле бак даракты отургузуу дагы өздөрүнүн кеңири презентация маалыматтарын берип кетишти. Конференцияга Ош областынын бардык райондорунан активдүү лидер аяндар катышты. Конференциянын жүрүшүндө гендер, экология, климат маселелери менен да таанышышты. Ар бир райондун өкүлдөрү конференцияга климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу сүрөт тартып келишип, конкурстарга активдүү катышты. Ушул багыттагы темалар бардык областтарда талкууланып, конференциялар өз ишин жемиштүү жыйынтыктады. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.